Бүгүн Бишкек мэриясынын алдына таң эрте ата-энелер чогулушту. Алар мектеп жана бала бакчалар онлайн окууну токтотуп, кадимки окуу режимине кайтып келүүнү талап кылышты. Анткени окуучулар жакшы билим ала албай, интернет аркылуу окууда бир канчалаган тоскоолдуктарга кабылып жаткандарын билдиришти. На моем примере я... Өзүмдүн мисалымды айта турган болсом, биз чоң үй бүлөбүз, балдарыбыз көп, баары иштешет. Таң эрте баары жумуштарына кетип калат. Анан эң күчүүбүз үйдө жалгыз калат. Ал башталгыч класстын мектеп окуучусу. Өз алдынча онлайн сабак окуй албайт. Ар кандай тоскоолдуктарга кабылат. Ошол үчүн ачыш керек мектептерди. Башка жайларда эле иштеп атышпайбы? Мисалы транспорттар, базарлар дегендей. Помимо того, что... Митингге 20-га жакын адам чогулушту. Наразычылык билдиргендер онлайн сабак бир гана Бишкекте уланып жатканына каршы болушууда. Эмнеге балдарыбыз татыктуу билим албашы керек деген ата-энелер бардык тобокелдикке даяр экенин айтышты. Ал арада ата-энелердин алдына социалдык маселелер боюнча вице-мэр Айжан Чыныбаева чыкты. Ал шаарда 200 миңге жакын окуучу бар экенин, билим берүү жайларынын имараттары 211%га толуп калганын белгиледи. Бул дегендик орундар жок дегенди түшүндүрөт. Так ушул себептен улам Бишкектин билим берүү уялары региондордогудай болуп ачыла албай жатканын билдирди. Еще раз я вам говорю, как только я пришла как вице-мэр, с первого дня я хотела открыться. Но эпидемиологи не разрешают. Есть вещи, за которые мы несем ответственность. Марттын бирине чейин эпидемиологиялык көзөмөлдөөнү жүргүзүп дагы карап туруп, анан кийин мэриянын чечими менен, биздин министрликтин чечими менен, эгерде эпидемиологиялык абал жакшы боло турган болсо, балдар арасында оору катталбаса, анда ачалы деп күтүп жатабыз. Ал ошондой эле жай отуруп сүйлөшүү үчүн ата-энелерди өзүнүн иш бөлмөсүнө чакырды. Ичкери кирип бири-биринин талаптарын уккан эки жаат бир пикирге келгендей болушту. Акыры бул боюнча маселени Бишкек мэриясы саламаттык сактоо министрлиги менен макулдашып, анан гана жообун берерин айтты. Анткени коронавирус илдети менен күрөш атайын иштелип чыккан жоолор менен жүргүзүлүп жатканын эскертишти. Ошондуктан биз ушундай чечимге келдик. Алгоритм боюнча сүйлөшөлүк, Минздрав бизге уруксат берсе, жана Минобразование чогуу местное самоуправление менен биз, наверное, среда күнү чогулушабыз. Анан буйруса жакшы чечимге келебиз. Айта кетсек, 18 январдан бери 1, 5, 9 жана 11 класстын окуучулары шахматтык режимде мектепте билим алып жатышат. Буга чейин эки мектептен коронавирус менен ооруган окуучулар аныкталгандыгы дагы айтылган. Жолдар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нур Ньюс, Бишкек.